Alay jolu, alay jolu. Porter menenge totazı inşallah. Alaydın koltukların karağını aç. Bugün porter ay. Var var izledim. Kaç vakit ağzına atıyor. Bugün çıktı da çırayına. Bugün çırayına. Canım çiftler abi. Ve yasta cerge kaldı. Yemizler var. Yemizi gelip durduğumuz düzgün geç kaldı. Sarta gitmiş. Ulan zevklilik. Oo, nalgın balada kan nalıyor. Haydi. Oo, arkadaşlar. Ha, kolduk da o ha. Alay jolu, bugün alaydan Çiğitalağa kayıttık, Çiğitalağa. Kayıttık. İnşallah akşam seçeceğiz paramızı. Yaylasında adamlar alır ateşe gaz ele kallanıp motosikl bilen koy kaytarıp bey aydap tegele zamandan öyle usullar. Yol boyunda şimdi maşına bilen yayladan gelsen
жол бойында бир кыргызды колдонган алып жашкандар бизнес кылганды үйрөнүп атат. 1 литр кымыз бул жакта канча сомдо билбейм, бирок сапаттуу аябай жакшы кымыздар бар. Ушул бээлерди ушул менен талаада керемет жайыттарда саап сатка чыгарышат. Өздөрү ичишет, өздөрүнүн ичкендин ушундай сатышат, өздөрүнүн пайдаларына бөлүшөт. Уйларды саап курут кылышат, сармай кылышат, сүзмө сатышат. Сүзмөнү сатып элетип болбой, атайын ушундай порттер менен алып барган майда чүйдө продуктыларды сатып алышат. Деги эле жайлоодо деле бизнес унутта калган эмес. Ушундай эл Кыргызстандын табигый кол жерлери адамды суктандырат эмеспи? Шаарда аптанын ысыгына чыдабай жүргөн инсандарды ушул тууган тушкандардын жайлоодоруна келип ишоп кетүүгө чакырат элем. Абасы салкын, сузу таза ичимдиктер, кымыз, сүт, айран дегендей. Ошолорду ичип, өздөрүн аз да болсо табигый нерселер менен азыктандырып кеткени жакшыраак. Анда эмесе биз жолубузду чыйта айылына сапар тарттык. Кудай кааласа дагы келген жылдары өтө көп тартып кеткенге аракет кылабыз. Эгерде биздин видео жаккан болсо, лайк басып, Болотбек Сыдыков YouTube каналыбызга калып, жана ошондой Instagram баракча, Facebook баракчаларыбызга каттап коюңуздар.